Кыргызстанда акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу аракети көрүлүүдө. Өкмөт башчы Сапар Исаков акылдуу шаар долбоорун планшет аркылуу көрсөтүп, сынактан өткөрүп көрдү. Анда премьер система текстик режимде иштээрин айтып, унаалардын жана жол эрежесин бузгандардын саны кандай көзөмөлгө алынаарын талдап берди. Презентация учурунда система учурчакты көрсөтүп тургандыктан, камера жол эрежесин бузган аялдын аты жөнүн аныктап, себебин да жазып койду. Бирок Исаков ал аялдын аты жөнү белгилүү болуп калгандыгы үчүн кечирим сурап, эми анын поштасына айыпкерлерин түшүндүрдү. В разделе нарушения видим, какое крайнее нарушение было сделано. В 5:09 было сделано нарушение, совершено нарушение на пересечении Ибраимова и Фрунзе. Заходим в обработать. И вот мы извиняемся, конечно, но я извиняюсь перед Оксаной Николаевной Бородулиной. Да, это вот этот человек, оказывается, сейчас только что совершил дорожно-транспортное нарушение такое. И посмотрите, есть вот здесь вся доказательная база. Я ее поднимаю, это фотография. Смотрите, здесь зафиксировано все. Заходим, вот можно укрупнять. Здесь вот прописывается вся информация. Да, там сидит она за рулем. И тут можно уже смотреть, как было нарушено правило дорожного движения. Өкмөт башчы буга чейин Борбор калаанын 3 жерине акылдуу видеокамералар коюлуп, ишке кирип жатканын билдирген. Премьер-министр Сапар Исаков акылдуу шаар долбоорунун алкагында Бишкектеги айрым көчөлөрдүн кесилиштери ишкерлерге ижарага берилиши ыктымалдыгын айтты. Государство не должно монополизировать этот умный город. Айрым көчөлөрдүн кесилиши аукционго коюлат. Уткан компаниялар түшкөн айып пулдан өз үлүшүн алат. Алардын башкы милдети системаны жакшылап карап, иштөөсүн көзөмөлдөп туруу. Перекрестки для того, чтобы та компания, которая предложит наилучшие условия, она забирала и использовала этот перекресток. Учурда Бишкекте 5 планшет тестирлөөдөн өткөрүлүп жатат. Кийинчерээк стратегиялык трассалар менен аймактарга жайылтылат. Жол эрежесин бузгандардын айдоочулук күбөлүгү тартып алынбайт. Бул тууралуу жол кыймылы коопсуздугунун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчиси Канат Жумагазиев таза коом долбоорун ишке ашыруудагы алдын ала жыйынтыктар тууралуу презентация учурунда билдирди. Ошондой эле ал мобилдик инспектор маалыматтык системасы камтылган планшет менен иштөөнү да көрсөттү. Бишкек-Ош и Бишкек-Нарын-Торгар. Планшетте протоколдун электрондук формасы бар. Ал убакытты кыйла үнөмдөйт. Себеби кагаз түрүндөгү документтерди толтурууга убакыт талап кылынат. Андан кийин айдоочулук күбөлүк менен протокол административдик кызматкерлерге берилет. Алар анан отурал базага киргизишет. Мындай этаптар абдан эле көп убакытты алып коет. Минимизация рисков. Буга чейин Бишкек шаарына акылдуу шаар долбоорун толук түрдө ишке ашыруу үчүн бери дегенде 60 миллион долларлык каражат кетери айтылып келген. Бирок иштин алгачкы кадамдары 3-4 камера, 5 планшет менен башталышы шашылыш жагдай. Анткени жакында өкмөт башчы Сапар Исаков таза коом программасы туурасында парламентке отчет берери күтүлүп турат дейт саясат талдоочу. Өкмөттүн аябай аракеттенип жатканы бул 2-3 фактор менен байланыштуу. Бул биринчиден өкмөт өзүнүн жанын сактап калууга аябай далбас уруп жатат. Анткени мына жогорку кеңеште отчет берүү милдет турат. Ал жерде ушул акылдуу шаар жанагы Huawei боюнча, башкалар боюнча жооп бере турган мезгил келип жатат. Анан ушул аябай чоң бир жаңжалдарга алып келе турган кырдаалда өкмөт башчы мүмкүн bir 5 kamerаны коя коюп, өзүң айткандай 5 планшетти сатып ала коюп, мына биз акылдуу шаарды киргиздик дегенде бир саясий упай алыштын аракети болуш керек. Эскерте кетсек, буга чейин Кыргыз өкмөтү акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча Кытайлык Huawei компаниясы менен түзүлгөн келишимди бузган. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына караганда, мындай чечим келишимде жазылган мөөнөт сакталбай, долбоорду ишке ашыруу боюнча документтер сапатсыз даярдалганына байланыштуу кабыл алынган. Жодар Бузумов, Дастан Кадыркулов, күндүн темасы үчүн.